зынага баруучу жолдордон сак болгула. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда келген хадисте Арнаут мухаддис рахимахулла сахих деген Ахмадта келген хадисте ал айну тазни ва зинаха назар, көз дагы зына кылат, көз дагы зына кылат. Зына кылат дегенде эле жыныстык каттаныш эмес туугандар, ушул зынага алып баруучу жолдор бар алдын ала. Көз зына кылат, анын зынасы кароо, кулак зына кылат, анын зынасы угуу, кол дагы зына кылат, анын зынасы кармоо. Аллах сактасын. Кийинки аятта айтып атат, Фуркан сүрөсү 68-аят. Валладина ла яд'уна ма'аллахи илахан ахар ва ла яктулуна ан-нафса аллати харрама Аллаху илля бил-хак ва ла язнун ва ман яф'ал залика ялqa асама. Алар Аллахтан башка кудайларга дуа кылышпайт, эч кандай шерик кошпойт кылып аткан ибадаттарында. Дуа кылса тек гана Аллахтан сурайт. Аллах өлтүрүүнү арам кылган жанды өлтүрүшпөйт. Караңыздар, акысы өчүү бар болгондо гана өлтүрүсү адал болот деп атат да. Жана шариатта пайгамбар саллаллаху алейхи хадистеги 3 түрлүү адамды атагады. Ошонун бири аялы күйөөсү бар болуп зынага барган болсо, ошо таш бараңгарылат. Алар зына бузукулукка барышпайт дейт. Алар вала язнун, алар зына бузукулукка барышпайт. Кимде ким ушуларды жасаса, омай яфал залика ялqa асама, чоң күнөөгө түшөт деп. Жазага тартылат деп. Аллах сактасын. Өсүп шарт койду, Аллахка шерик кошпогула, акысыз бирөөнү өлтүрбөгүлө, жана зынага барбагыла деп. Бул аятта эмнени байкадык? Бул аятта зына чоң күнөө, бирок чоң күнөөнүн да чоң күнөөлөрүнө кирет экен. Зына маселеси келгенде Куранда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде ошондой ширк болгон адамдын канын төгүүгө окшоп, ошонун мындай макруна, мазмуна деп, ошо менен бирге камтылып келип атат. Ошого теңелип келип атат. Бул эмнени көргөзүп турат? Бул хутурату зина. Жыныстык катнашка баруунун канчалык деңгээлде күнөөсү чоң экенин көргөзүп атат Аллах сактасын.